Кыргызстандын орто мектептерине педагог адистерди даярдоонун түптүү устаканасы болгон Ош гуманитардык педагогикалык институтунун тарыхы 1925 жылдан башталат. Институт Кыргызстандын түштүгүндө Ош педагогикалык окуу жайы катарында биринчилерден болуп ачылган. 1994 жылы Билим берүү министрлигинин коллегиясынын чечими менен Ош педагогикалык окуу жайы Ош педагогикалык коллежди болуп түзүлүп, педагогикалык багыттагы бир топ жаңы адистиктер ачылган. 1996 жылы Кыргыз өкмөтүнүн номер 470 токтомунун негизинде Ош педагогикалык коллежди Ош жогорку коллежди болуп түзүлгөн. 2002 жылы Кыргыз өкмөтүнүн номер 316 токтому менен Ош жогорку коллежине Ош гуманитардык педагогикалык институту деген статус берилген. Ош гуманитардык педагогикалык институту өлкөнүн түштүк аймагындагы бирден бир педагогикалык жогорку окуу жай катары иш жүргүзүп, мамлекеттин билим берүү тармагына зор салым кошуп келүүдө. Институтта жалпысынан 7000ге жакын студент билим, тарбия алып, 300дөн ашык профессорду окутуучулук курам үзүрлүү эмгектенүүдө. Учурда окуу жайды ынтымактуулук менен жамаатты алга сүрөп, педагогика илимдеринин доктору профессор Зулуев Бекмурза Бекболотович жетектеп келүүдө. Коомчулуктун талабын кантандыруу максатында Ош гуманитардык педагогикалык институту төмөндөгүдөй миссияны алдына коет. Билим берүүдө сапат кепилдигин камсыздоо менен коомдун өнүгүүсүнө салым кошо алган, интеллектуалдык потенциалы жогору, атаандашууга жөндөмдүү, дүйнөлүк деңгээлге интеграцияланган, педагогикалык, социалдык, экономикалык багыттагы жогорку жана орто кесиптик билимдүү, компетенттүү адистерди даярдоо. ОГП – жаштардын деми, улуулардын тажрыйбасы менен. Институтта студенттерге билим берүүдө 4 илимдин доктору, профессорлор, 40 илимдин кандидаты, доценттер, 30 магистр, 60 ага окутуучу жана 150 окутуучу иш алып барат. Алардын ичинен 5 Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктылары, 4 спорттун чебери, 70 Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктылары жана тажрыйбалуу усулчу педагогдор татыктуу эмгектенүүдө. Окуу процесси электрондук башкарууга өткөрүлүп, студенттердин билимин баалоо сынактары АВН электрондук программасы аркылуу жүргүзүлөт. Окуу процессинин эффективдүүлүгүн жогорулатуу, студенттердин коопсуздугун көзөмөлдөө максатында окуу имараттардын канааларына жана студенттик жатаканага видео көзөмөл орнотулган. ОГП'де студенттер үчүн заман талабына жооп берген 650 орундуу студенттик жатакана, жогорку ылдамдыктагы интернет менен жабдылган 15 компьютердик зал, 2 виртуалдык лаборатория, 100 компьютерден турган 2 электрондук китепкана, 40 компьютер менен толукталган дистанттык билим берүү жана тестирлөө борбору, интерактивдүү доскалар менен жабдылган 20 заманбап мультимедиалык каана, видео проекторлор менен жабдылган 15 лекциялык зал, 150 орундуу 3 окуу залы, китепкана, 2 спорттук, 1 гимнастикалык, 1 күрөш залы, 2 теннистик корт, 3 студенттик ашкана кызмат көрсөтөт. Мындан тышкары, ар бир багыт боюнча заманбап каражаттар менен жабдылган окуу борборлору, ошону менен бирге Жапонияга жумушка орноштуруу борбору, ондогон студенттик дебат, дискуссиялык чыгармачылык, илимий клубтар жана иримдер иш жүргүзөт. Өз ишин мыкты аткарган жаш окутуучулар жана окуу, илим,
спорт, маданият жаатында ийгилик жараткан алдыңкы студенттер Өзбекстандын Самарканд, Ташкент жана Андижан шаарларына саякатка жөнөтүлдү. Ошондой эле жылына берилүүчү президенттик үмүт стипендиясын ар тараптуу жетишкендигин көрсөтүп келген студенттер алып келүүдө. Мындан тышкары, колдоого муктаж болгон жана эң мыкты окуган 10 студентке жеке ишкерлер тарабынан ай сайын 1000 сомдон стипендия берилип келет. Мындай саамалык жыл сайын салкайланып, студенттерге мотивация берип, чыгармачылык менен окууга болгон кызыгуусун арттырууда. Студенттердин окуудан тышкары чыгармачылыгын өркүндөтүү, ар тараптуу калыптандыруу жана улуттук маданиятты жайылтуу максатында Студ Кейджи гезити, Мурас телестудиясы, Нона эстрадалык тобу, Айымдар вокалдык тобу, Элега вокалдык тобу, Чолпон бишилер тобу, Кирбес кумушчулар тобу, Жаратман чыгармачылык борбору жана студенттик өзүн өзү башкаруу уюму катары жаштар комитети алгылыктуу иштерди жүргүзүүдө. ОГП кызматташтыктан интеграциялык биримдикке. Учурда Ош гуманитардык педагогикалык институту төмөндөгү бир топ алыскы жана жакынкы чет өлкөдөгү окуу жайлар жана эл аралык уюмдар менен педагогикалык кызматташууну жүргүзүп келет. Кемерово мамлекеттик университети, Урал мамлекеттик педагогикалык университети, Цинцян педагогикалык университети, Мордова мамлекеттик педагогикалык университети, Новосибир мамлекеттик педагогикалык университети, Пермь мамлекеттик гуманитардык педагогикалык университети, Санкт-Петербург мамлекеттик психология жана социалдык иштер институту, Шадринск мамлекеттик педагогикалык университети, Казакстандын ботаника жана фитоинтродукция институту, Жапониянын Вейста университети, Польша мамлекеттик педагогикалык университети, Орто Азиядагы Америка университети, Юзеф Ош коомдук бирикмеси, Агахан фонду, ЮНИСЕФ, ЮСАИД тынчтык корпусу. Ошондой эле окутуучулардын жана студенттердин дүйнөлүк стандартын талабына ылайык компетенттүү адис болуп калыптануусу үчүн англис, орус, кытай, түрк, жапон жана немис тилдери боюнча акысыз курстар уюштурулуп келет. Мунун алкагында окутуучуларга жана студенттерге чет жактарга чыгып окуп, тажрыйба алмашып келүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Мындан тышкары, студенттерди түрдүү эл аралык уюмдар, фонддор жана чет өлкөдөгү студенттер менен иш алып баруу үчүн ICC эл аралык студенттер клубу түзүлүп, учурда студенттер менен жакындан иш алып барууда. Соңку жылдарда окуу жайдын жетекчилиги тарабынан спорт тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, спортчулар үчүн болгон мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлүүдө. Мунун алкагында көптөгөн студенттер шаардык, республикалык жана эл аралык мелдештерде спорттун бир нече түрлөрү боюнча ийгилик жаратуу менен окуу жайды дүйнөгө таанытып келүүдө. Ошондой эле республикалык жордор арасында жыл сайын өтүүчү универсиадага спорттун 12 түрү боюнча студенттик команда катышып, жогорку жана биринчи лигада алдыңкы орундарды камсыздап келет. Муну менен катар институттун эмгек жамаатынан түзүлгөн волейбол, шахмат, ордо жана тогуз коргоол оюндары боюнча агайлар менен эжекелер курма командасы аймактык жана республикалык мелдештерде алдыга ат салдырбай байгелүү орундарды камсыздоодо. ОГПнин курамында 6 факультет жана 1 колледж ишмердүүлүк жүргүзөт. Жалпы 28 багыт боюнча адистерди даярдап чыгарууда. Атап айтсак, музыкалык педагогикалык факультети, мектепке чейинки билим берүү, башталгыч билим берүү, көркөм билим берүү, психология, табияттануу жана география факультети, адистиктер, биология, география, химия, экология жана жаратылышты пайдалануу, математика жана компьютердик технологиялар факультетинде адистиктер, математика, информатика, колдонмо математика жана информатика, менеджмент. Гуманитардык факультетинде адистиктер, англис тили, тарых, социалдык иш, башкарууну документтик камсыздоо жана архив жүргүзүү. Кыргыз-Россия факультетинде адистиктер, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, кытай тили. Диний тарбия факультетинде диний тарбия адистиги. ОГПнин колледжинде башталгыч класстарда окутуу, мектепке чейинки билим берүү, компьютердик системалар жана комплекстер, диний тарбия, менеджмент, финансы, социалдык иш адистиктери боюнча кесип ээлери даярдалат. Окуу жайдын түзүлгөнүнө 95 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта абдан масштабтуу бай тажрыйба топтоп, өлкөнүн билим берүүсүнө бараандуу салым кошту. Билим берүү мейкиндиги кеңейди. Классикалык билим берүү менен кошо жаңы инновациялык технологияларды айкалыштырып, окутуунун эл аралык стандарттарына умтулууда.
Огипе кылым менен жаңы технологиянын айкалышы. Жылда 90 иретсин алды. Тоодон келсе окуу менен суугарды. Чындыгында Огипенин ооматы чырпыктарды чынар кылып чыгарды. Огипе өнөрлүгө шык берип, таланттууну таптаган окуучай. Огипе, бүгүнкү биздин аракет, эртеңки жаркын келечек. Дүйнөнү кыдыруу кыялыңыз Огипе менен орундалат. Огипе дүйнөнү спорт менен багынтабыз.